Аэропорттон бир чет элдик жаран башка өлкөгө учуп баратып, бирөөнүн кичинекей сумкасын алат. Аны үчүн 3000 сомдун тегерегинде кызмат акысын алат дагы. Анан кийин учуп кеткенде аэропорттон башка өлкөдөн кармап көрсө, ошол передачада ичинде баңгизат бар экен. Бул окуя Ташкентте болгон. Ташкент шаарынан Стамбулга учуп бараткан жаран бир бейтааныш кишиден кичинекей посылка ала кеткенге макул болот дагы. Эмгек акысына $35 алат. Анан кийин Стамбулга учуп барганда кармап ичин ошол ачса баңгизат чыгат дагы. Эми ошол кишиге, ошол айымга 10 жылга чейин абакка кармоо, түрмөгө отуруу кесилгене турат тилекке каршы. Ошол себептен баарыбыз эле ошол чет элге бир жака учуп баратканда баарыбыз эле мекендештер болобу же башка бирөөлөрбү кичинекей ошо посылкасын бергенге аракет кылат. Мен деле аракет кылам, силер деле аракет кыласыңар бирөө аркылуу бергенге. Бирок ошончо да кантса дагы 21-кылым заманбап технология СДЭК деген бар. Андан тышкары Кыргызстанда ошо Россия менен Кыргызстандын ортосунда Осман экспресс деген уюм бар. Бир күндө эле жеткизет. Кыргызстанда ошол булуң бурчуна 500 рубльдан баштап 1 килограммга чейин алышат. Ошол аркылуу дары-дармек болобу, посылка болобу, кагаз болобу, документ болобу аэропортко бирөөнү да коркутпай, өзүңүз да коркпой ошол кызматтар аркылуу колдоно берсеңиздер болот. Негизи эле жардам берген жакшы, бирок ошонун кесепетинен тилекке каршы кара мүртөс адамдарда колдонуп кетип аткан учурлар аз эмес. Сак саламат болуңуздар, абайлаңыздар, сак болуңуздар. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которуңуздар. Компаньон банкы 1 миллион сомду акция катары уюштуруп жатат. Ондогон техникалык белектер жана утуучуларга 100 000 сомдон байге катары 20 марттан баштап 30 июнга чейин акцияга катышууну чакырып жатат. Эң негизгиси компаньон банктын приложениясынан тыйынды алыш керек же отделениясынан тыйынды алыш керек. Кимдин көлөмү көбүрөөк болсо, ошо 1 миллион рубльдук утуштун ээси болуп калат. Баары эле которосуңар, утуш менен которуңуздар.